Кымбаттуу көрүүчүлөр, Манас ТV каналын көрүп жатасыздар. Назарыңыздарда Куттуу Рамазан берүүсү жана аны алып барган Уланбек Калмырза уулу. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн биз Куттуу Рамазан берүүсүндө теология факультети деген эмне, теология факультетинин өзгөчөлүктөрү, тарыхы жана Кыргызстандагы теология факультеттери жөнүндө кеп кылайлы деп жатабыз. Ал үчүн бизге ошол теология факультетинде кенже илимий кызматкер Жазылкүл Жолалиева келди. Эжеке кош келипсиз, саламатсызбы? Саламатчылык. Эжеке, ошол сиз дагы ошол теология факультетинде эмгектенип келесиз, бир нече жыл болуп калды. Анан деги эле биринчи эле сурам, ошол көрүүчүлөргө дагы биз жыл сайын программада чыгып атабыз. Теология деген эмне, анын өзгөчөлүктөрү, ичинде эмнелер бар, ошол боюнча айтып бериңиз. Ооба, теология факультети учурдун талабына ылайык дин адистерин даярдаган жогорку окуу жай болуп эсептелинет. Бул жакта ачкыч сөздөр дин адиси, анан учурдун талабына ылайык деп атат. Анан ошонун негизинде эң оболу ошол диний мазмундагы жогорку диний билим берген мекеме болуп эсептелинет. Ошондуктан биздин теология факультеттеринде диний дисциплиналарга басым жасалат. Өзөктүү орунду ээлейт. Мисалы тафсир, Куран, хадис, Куран окуу жана тажвид, араб тили деген сыяктуу. Ошол эле учурда, жана мен айткандай, учурдун талабына дебедимби? Ошонун негизинде азыр интердисциплинардык дисциплиналар дагы бар. Мисалы диндер тарыхы, же болбосо дин социологиясы, дин психологиясы деген сыяктуу интердисциплинардык дагы предметтер окутулат. Эмнеге? Себеп дегенде биздин бүтүрүүчүбүз дин адиси азыркы коомго аралашат, коом менен иштейт, коомдогу диний абалга көз салат, жана коомдогу диний маселелерди чечет. Ошондуктан багы ушундай дисциплиналарда окутулат. Себеп дегенде ушул коомдун азыркы талабына ылайык, учурдун талабына ылайык билимдерге ээ болуусу керек. Ошол эле учурда учурдун талабына деген ачкыч сөздүн ичине дагы кайсы башка предметтер да кирет. Себеп дегенде азыр биз мисалы Кыргызстандагы социалдык, маданий жана башка дагы өзгөчөлүктөрдү эске алуубуз шарт. Ошондуктан чет тили, же болбосо Кыргызстандын тарыхы, Кыргызстандын географиясы деген предметтер, башкача айтканда диний эмес дагы светтик дисциплиналар дагы окутулат. Жана башка мисалы багы коомдогу өзүнүн функциясын татыктуу аткаруусу үчүн ушундай мазмундагы диний билим берген жогорку окуу жай теология факультети. Демек, бул жерде теология дегенде, теология факультети албетте диний окуу жай. Анан ал жерде 3 негизги предметтер бар экен. Биринчиси ошо диний басым, ошол Куран, хадис, тафсир, фикх, келам, акыйда, тасаввуф сыяктуу. Бул экинчиси учурдун талабына жараша дин социологиясы, дин психологиясы, дин философиясы, ислам философиясы, диндер тарыхы деген. Анан ошону менен бирге эле Кыргызстан тарыхы, Кыргызстандын билим берүү министрлигинин же болбосо Кыргызстанга керектүү бизге үрп-ада тарыхты кылган Кыргызстан тарыхы, информатика болсо, же болбосо Манас, ушул сабактар бар экен. Негизги демек бул теология 3 негизги багыт предметтерди өзүнүн тармагында камтып алат экен. Анан эжеке, сизге маалым болгондой эле ислам дүйнөсүндө дагы башка бир нече билим берүү мекемелери бар да, диний окуу жайларда эле, мисалы медреселер бар дагы деле. Бул албетте тарыхта өтө университеттердин ролун ойногон маанилүү бир мекемелер болчу, институттар. Же болбосо Куран курстары бар, же башка мечиттер бар дейли. Ушулардан теология факультеттеринин айырмасы эмнеде десек болот? Албетте окшош тарабы башка диний билим берүү мекемелери менен теология факультети дагы диний мазмундагы билим берет, бирок бир канча өзгөчөлүктөрү бар. Башка сен айтып кеткен медресе, Куран курстары, ислам институттарынан эң биринчисинен өзгөчөлүгү бул укуктук статусу башкача теология факультеттеринин. Байкап көрсөк, биздин мисалы 5 теология факультети бар, бардыгы тең мамлекеттик статуска ээ. Башкача айтканда, билим берүү министрлиги тарабынан иштелип чыккан стандарттарга менен билим берет.
ошол эле учурда бул жактын бүтүрүүчүлөрү мамлекеттик үлгүдөгү дипломго ээ болушат. Бул биринчиси, эң негизги өзгөчөлүгү, укуктук статусу. Ошо ал эми башка медресе сыяктуу Куран курстары алар жеке менчик баягы укуктук статусу башкача, мамлекеттик эмес болуп эсептелинет. Жеке менчик же болсо муфтияттын негизинде иш алып барышат жана ал жактын бүтүрүүчүлөрү мамлекеттик дипломго ээ боло албай калышат. Ал эми теология факультетинин бүтүрүүчүлөрү ушул мамлекеттик дипломго ээ бул деген артыкчылыктарды берет, бирок ошол эле учурда көптөгөн жоопкерчиликтерди да жүктөйт. Жана мен айткандай, билим берүү министрлиги тарабынан иштелип чыккан стандарттарга, окуу программаларына жараша иш алып баруусу кажет болот. Экинчи өзгөчөлүгү, жана мен айтып кеткен ошо окуу программаларында, жана дагы мен баягы бул эмеге темага кайрылып кетпедимби? 3 негизги багыт менен депчи. Ал эми башка диний билим берүү мекемелеринде диний предметтерге көбүрөөк басым жасалуусу ошону менен өзгөчөлүнөт. Эми биз ошол окуу программасы башкача деп атпайбызбы? Бул эмнеге жараша? Албетте Кыргызстандын билим берүү системасына баягы билим берүү министрлигинин стандарттарына ылайык жооп окуу ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Ошол эле учурда өзүнүн баягы миссиясына жараша иш алып барат. Мисалы, биздин Кыргыз Түрк Манас университетинин теология факультетинин миссиясына карай турган болсок, биз ал жакта баягы ой жүгүрткөн, мисалы коммуникативдик жөндөмдөрү жакшы, мыкты, командада иштей алган деген өзгөчөлүктөр бар. Ошол эле учурда улуттук жана улуттук баалуулуктарга адеп ахлактык баалуулуктарга изилдөөлөрдү жүргүзө алган, ошондой миссия бар. Жогорку билимдүү дин адистерин даярдоо болуп атат. Бул мисалы ошол жөндөмдөргө жараша дагы предметтердин дагы дисциплиналардын орун алышын байкасак болот. Мисалга алсак, изилденген, изденген, ой жүгүрткөн деген ушул миссиянын ушул бөлүгүн аткаруу үчүн атайын предметтер коюлган. Мисалы философия, дин философиясы, логика деген сыяктуу предметтер. Ошол эле учурда изилдөө бул гана предметтерге гана жүктөлбөйт. Окуу программасында бардык предметтерге жүктөлөт. Мисалга алсак, ошол эле фикх, мисалы учурдагы фикх проблемалары деген, проблематикасы деген сабак бар, предмет бар. Мындайча айтканда, изденүүгө түртө турган, жана башка дегеле бардык эле сабактар ушул миссияга жараша иш алып барышы керек. Мазмуну да ошого жараша толтурулат. Сабактын жүрүшүндө дагы ушуга басым жасалат. Изденген, изилденген деген миссияны аткаруу үчүн. Ошол эле командада иштей алган деген бир бул дагы ошол биздин сабактардын жүрүшүндө колдонулган окуу методикалары, окуу методдорду мугалимдик багы мугалим катары карын катнаштары окуучу, мисалы азыркы учурда интерактивдүү методдор бар, ошону колдонууга багытталат. Көбүрөөк ошону колдонууга багы мындайча айтканда кеңештер берилет мугалимдерге. Ошондуктан багы топтор менен иштөө буга маани берилет. Топтор, мисалы атайын проекттерди берүү, өз алдынча проекттердин үстүндө иштөөгө багыттоо балдарга ошого багы топтоо жана өз алдынча жана топтоо жигердүү ой жүгүртүүсү жана изденүүсү үчүн. Ошол эле учурда жана коммуникативдик эмеси өзгөчөлүктөрү дегиле баягы биз бир гана программадагы сабактар гана эмес, башка дагы иш-чаралар дагы ушул миссияны аткарууга өзүн баягы милдеттендирилет. Мисалы биздин факультетте жүргүзүлгөн бардык
илимий жана маданий бардык ушу оюн зоок программалары, кошумча баягы иш-чаралардын бардыгы тең биздин алдыбызда коюлган миссияны аткарууга өзүнүн салымын кошо алат десек болот. Мындайча айтканда, жана дагы башка предметтер дагы ушул учурдун талабына ылайык деген сөздөр дагы бар да биздин миссиябыздачы. Учурдун талабына ылайык дегенде жана мен айтып кеткендей, азыркы Кыргызстандагы реалдуулук дагы эске алынат. Башкача айтканда, азыркы Кыргызстандын жашоочусунун өзгөчөлүктөрү кандай, психологиясы кандай, мисалы кесиптерине жараша адистерди даярдоо, мисалы кесипке жараша дин адистерин даярдоо. Эртең биздин кесипкө адистерибиз, дин адистерибиз кайсыл жакта иштей алат, ошол жака жараша дагы предметтерди коюп беребиз. Мисалы окутуучу болуп, дин агартуучусу болуп, мисалы педагогикалык предметтер бар көптөгөн. Ушул сыяктуу баягы окуу программаларына менен айырмаланат. Бул ушу башка теология факультеттеринин башка окуу жайлардан айырмаланышы. Дагы бир эң негизги айта кетүүчү бул ушу эң негизги өзгөчөлүгү, айырмачылыгы десек болот, бул университеттердин алдында болуусу. Бул да өтө маанилүү нюанс да. Эмнеге дей турган болсок, азыркы учурдун өзгөчөлүгү университеттер эң баягы дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы университеттердин эки негизги функциясы бар. Биринчи функциясы бул адистерди даярдоо. Экинчи функциясы бул илимий изилдөөлөр. Мисалы, Кембридж университетинин миссиясында ушул эки негизги баягы аткара турган иши кызыл сызык менен өтөт экен. Бул биринчиси эл аралык деңгээлдеги кесипкө адистерди даярдоо. Бул жакта эл аралык деген дагы өтө мааниге себеп дегенде биздин Кыргыз-Түрк университети дагы ошо эл аралык деңгээлге чыгуунун үстүндө иштеп атат. Бул бир гана ошондо бир мамлекет менен гана чектелбестен башка мамлекеттерге дагы жайылып атат. Экинчи тарабы болсо илимий изилдөө иш-чаралары. То есть бул университеттин эң негизги эки иши кызыл сызык менен өтүп атат. Ошондуктан бизде да Кыргызстандагы ушу биздин теология факультеттеринин ушу университеттин алдында болгондугунун дагы чоң мааниси бар. Эмнеге дегенде бизде дагы ушу илимий изилдөөгө багыт алууну байкасак болот. Мисалы Кыргыз-Түрк Манас университетинин теология факультетинин магистратура жана докторантура программасы бар. Бул дагы ошол багы илимий изилдөөгө карата багы алгачкы кадамдар десек болот. Ушул күнгө чейин жигердүү багы иш алып келүүдө бул программалар жана дин багытында өзгөчө ушул Кыргызстандагы диний абал ушуга жараша изилдөө иштери жүргүзүлүүдө, диссертациялар, магистрдык диссертациялар көптөгөн корголду. Манас университетинин башка дагы факультеттери, мисалы Арабаев университетинин теология факультетинде дагы магистратура программасы иштеп атат. Мисалы Арашан гуманитардык институтунун алдындагы теология факультетинде магистратура программасы. Бул дагы ошол университеттин алдында болгону дагы эмнеге дегенде илимий изилдөөгө басым жасоосу менен өзгөчөлүк. Бул эң негизги ушул үч өзгөчөлүктү алып карасак болот. Баягы теология факультеттеринин башка диний мекемелерден айырмасы. Бул жерде чындап эле өтө баса белгилеп кеттиңиз. Ушул айырмасын баягы факультеттер өзгөчө университеттердин алдында болгон үчүн ошол илимий изилдөө иштерине басым жасалгандыгы. Анан Манас университетинде теология факультетинде айрыкча магистратура бар, анан докторантура программасы дагы бар да. Анан немени дагы айта кетсек болот, биздеги ошол илимий макалаларды чыгарууда, аларды жарыялауда дагы ошол теология факультетинин илимий эл аралык индекстерде мындай таралган бир журналы дагы бар десек болот. Ошону да баса. Бул дагы ошол университеттин алдында болуусунун дагы
маанисин көрсөтүп турат да. Эмне үчүн университеттин алдында? Себеп дегенде ошо илимий изилдөөгө багыт алуусу менен сыпатталат. Анан сиз айтып калдыңыз эжеке, ошо Арабаев университетинде, Ош мамлекеттик университетинде дагы теология факультеттери бар депчи. Ошол деги эле ошо Манас менен бирге ошол башка университеттеги теология факультеттеринин тарыхын, кыскача өзгөчөлүктөрүн да айтып берсеңиз. Кыргызстан үчүн теология факультети бул жаңы бир феномен. Себеп дегенде ушул күнгө чейин бул үлгүдөгү билим берүү мекемеси Кыргызстанда болгон эмес. Бул биз үчүн жаңы форматтагы бир мекеме. Ошондуктан балким эл арасында дагы көп тааныла элек десек дагы болот. Эми тарыхына кыскача токтоло кетсек, 1993 жылы алгачкы теология факультети ачылып атат. Бул Ош мамлекеттик университетинин алдында, Ош шаарында. Эң биринчи, эң эски, башка факультеттерге салыштырмалуу факультет болуп эсептелет. Ош мамлекеттик университетинин теология факультети. 1993 жыл, башкача айтканда, эгемендүүлүктөн кийин эле. Бул факультеттин ачылышындагы негизги салымды ошо Анкара университетинин окутуучулары. Башкача айтканда, бул Анкара университетинин теология факультети менен Ош мамлекеттик университетинин ортосундагы протоколдун негизинде ачылып атат. Жана багы ишке берилип атат. Ошол күндөн тарта, ушул күнгө чейин жигердүү иш алып барып келип атат, жана көптөгөн бүтүрүүчүлөрдү дагы берди. Ош мамлекеттик университетинин теология факультети бир гана Кыргызстан үчүн эмес, деги эле Орто Азиядагы эң биринчи теология факультети болуп эсептелинет. Башкача айтканда, бир гана Кыргызстан үчүн эмес, Орто Азия өлкөлөрү үчүн дагы бир прецедент болгон да, бир алгачкы ушундай үлгүдөгү моделдеги факультет ачылып атат. Өзгөчөлүгү баягы мен айтып кеткен бардык ушул өзгөчөлүктөргө башкача айтканда, учурдун талабына ылайык дин адистерин даярдоону көздөйт. Азыркы Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин багы калыптанып калган өзүнүн окутуучулук кадрлары бар, жетиштүү, жана барды эми 90% десек болот, өзүбүздүн кыргызстандык окутуучулар, кадрлар. Башкача айтканда, өз багы ошо Ош мамлекеттик университетин бүтүрүп, магистратура, докторантураны окуп келген жергиликтүү кадрлар алды. Жаш жергиликтүү кадрлар алды десек болот. Бул да Кыргызстан үчүн, теология багыты үчүн өтө маанилүү болуп эсептелинет. Эми миссия, Ош мамлекеттик теология факультетинин миссиясын дагы айтып коеюн. Учурдун талабына ылайык республикабыздын диний агартуу жаатында адистерди жана жогорку билимдерди, кадрларды даярдоо, окутуунун жаңы технологияларын пайдаланып, билимдин сапатын жакшыртып, диндин жалпы адамзаттык баалуулуктарын эл арасына туура жайылтууга, адамдардын руханий дүйнөсүн байытууга салым кошо турган татыктуу адистерди даярдоо. Бул жакта да көрүп атабыз, жаңы технологиялар дагы бар. Ошол эле учурда баягы жалпы адамзаттык баалуулуктар, ошол эле учурда улуттук баалуулуктар дагы. Ошондуктан баягы билим берүү процессинде окутулган предметтерден тартып колдонулган кошумча жанагындай жаңы технологияларга чейин дагы көңүл бурулат. Азыркы учурда бул Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинде 14 окутуучу эмгектенет. Алардын мисалы 4 доцент бар. Эң жогорку баягы академиялык даражага жеткени ошо алдыңкылары доцент даражасын алгандар. Именно теология багытында. Ошол эле учурда көпчүлүгү докторантура программасын бүтүргөн, же болбосо кандидат наук деген багы илимий даражага ээ болгондор дагы эмгектенишет. Башкача айтканда, академиялык жактан дагы баягы ошондой даражага ээ болгон мугалимдерди дагы алынуусуна маани берилет. Бул дагы албетте сапат, билимдин сапатына дагы өзүнүн таасирин тийгизет.
Андан кийинки ачылган факультет, теология факультети бул ошол эле Ош мамлекетинин Ош мамлекеттик университетинин алдында ачылган Арашан гуманитардык институту. Бул биздин ошо Бишкектин четинде жайгашкан Арашан айылындагы Арашан факультети. Андан кийинки эгер тарыхый эме менен карай турган болсок, Арабаев университетинин алдында ачылып атат теология факультети. Андан кийинкиси мындай биздин факультет хронология боюнча. Хронология, тарыхый хронология боюнча Кыргыз-Түрк Манас университетинин теология факультети жана эң акыркы болуп Кыргызстан Ислам университетинин алдындагы теология факультети расмий лицензия алды билим берүү министрлигинен 2018 жылы эң акыркысы. Жана башка университеттердин алдында дагы ушул моделдеги факультеттер ачылышы дагы мүмкүн. Азыркы учурда 5 факультет бар экен да. Бар. Демек, бул жерден дээрлик факультеттердин ошо университеттин алдындагы теология факультеттердин окуу программасы, ички мазмуну, окутуучулук профессордук курамы, миссиясы бүт окшош эле экен да, бул жерде окшош эле десек болобу? Ооба, окшош себеп дегенде бардык факультеттер Кыргызстан билим берүү министрлигинин тарабынан иштелип чыккан окуу стандартына жараша иш алып барышат. Албетте кээ бир өзгөчөлүктөр болушу мүмкүн, себептенде мисалы өзгөчө жана тандалма сабактарда билим берүү министрлиги мындай эме берет, бир эркиндик берет десек болот. Бул багытында бир аз айырмачылыктар болушу мүмкүн, бирок негизги көз караш, негизги багы миссиясы баарыныкы бирдей жана багы бирдей көз караш менен, бирдей мындай жандашма менен даярдалат дин адистери. Рахмат эжеке, бизге ошол теологиянын тарыхын, өзгөчөлүктөрүн, башка диний мекемеден айырмасын айтып бердиңиз. Эми убактыбыз да аягына келип калды. Кыскача ошол биздин ошол Манас университетинин теология факультеттеринин өзгөчөлүк, артыкчылыгы эмнеде, кыскача айтып кетип жыйынтыктасаңыз. Кыргыз-Түрк Манас университетинин теология факультетинин негизги өзгөчөлүгү бизде ошол миссиябыз дагы буга жол берет. Миссия дагы ушундай миссия бизге жүктөлгөн, биздин үстүбүзгө. Биз ошо изденген, ой жүгүрткөн, ошол эле учурда жалпы адамзаттык жана диний жана ошол эле учурда улуттук баалуулуктарга мыкты дин адистерин даярдоону көздөйбүз. Ошонун негизинде сапаттуу жогорку диний билим берүүнү көздөйбүз. Биздин факультетте Түркиядан келген жана ошо Кыргызстандан өзүбүздүн жергиликтүү окутуучулук профессорлук курам эмгектенет. Жана ошол эле учурда дагы биздин эң мындай негизги артыкчылыгыбыз десек болот, бизде магистратура жана эң негизгиси докторантура программасынын иштеп жатканы болуп эсептелинет. Өзүн мисалы академиялык деңгээлде өстүрүүнү каалаган адистер биздин ушул теология факультетке келип докторантура программасында дагы өзүнүн илимий баягы даражага ээ болсо болот. Ошол эле учурда бизде көптөгөн мобилдүүлүк программалары бар. Бул дагы биздин эң негизги өзгөчөлүгүбүз болсо керек. Мисалы алмашуу программалары, мобилдүүлүк деги эле ушул мен жанагыда айтып кетпейм, Манас университети эл аралык деңгээлге чыгууну көздөп турат. Ошо чоң миссияны аркалоодо ошонун негизинде дагы багы улуттар аралык, башка улуттар, өлкөлөр аралык карын-катнаштар дагы да жогорку деңгээлде десек болот. Ошон үчүн биздин студенттерибиз бакалаврда болсун, магистратурада болсун, докторантурада болсун бул мүмкүнчүлүктөрдөн дагы пайдалана алышат. Жана албетте ар бир ушул иш-аракеттер, билим берүү иш-аракеттери өзүнүн сапатына дагы сөзсүз түрдө, билим берүү сапатына да сөзсүз түрдө өзүнүн оң таасирин тийгизет. Рахмат эжеке, демек бул жердеги Манас университет теология факультетинин айырмачылыгы эл аралык стандарт жана ошондой эле бир нече ошол эл аралык программалар бар. Erasmus, Mevlana, Orhun
же болбосо көптөгөн университеттер менен дагы эки тараптуу келишим негизинде биздин бул жакка келген бакалавр болсун, магистратура, докторантура дагы окугандар башка өлкөлөргө дагы билимин өркүндөтүп, алмаш программасы менен алып келе алат экен. Рахмат эжеке, сизге да ишиңизге ийгилик, буюрса ошол дагы өзгөчөлүк айтып кетпеңиз. Манас университетинин теология факультетинде академиялык профессордук курам дагы өзгөчө. Бизде 4төн ашык профессор, доценттер бар, ошондой эле докторлор, көпчүлүгү мына кенже илимий кызматкерлер. Буюрса ушул жагы менен дагы артыкчылыгы бар. Анан телекөрүүчүлөрдү да чакырып кетебиз. Эгерде бул жаатта силер диний билим алгыңар келсе, Манас университетинин теология факультетине келип окуп тандасаңар болот деп. Сиздин да ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мындан кийинки илимий иштериңизге дагы ийгилик, оомат тилейбиз. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз ошо теология факультети деген эмне, анын тарыхы, анан Кыргызстандагы теология факультеттери тууралуу кыскача маек кылдык. Бул жактан да кыскача айта турган болсок, деги эле бул теология факультеттери Кыргызстан үчүн жаңы бир феномен, жаңы бир өзгөчөлүк десек болот. Эң биринчи бизде ошол Ош мамлекеттик университетинде 1993 жылы ачылганда, ошон үчүн бизде бул теология факультеттери жаңы нерсе. Ал эми башка диний мекемелерде, мисалы Куран курстары, медреселер же ислам институттарынан айырмасы дагы бар бул жерде. Себеби бул Куран курстарынын же болбосо медреселердин тарыхы бар, анын форматы, мазмуну боюнча көпчүлүгү маалымы бар. Ал эми теология факультеттери тууралуу кээ бирлеринин анча маалыматы болбошу мүмкүн. Ал үчүн эң негизги эмнелер окутулат дегенде, бул жерде 3 багыттуу предметтер бар. Эң биринчиси теологияда, диний сабактарда, мисалы Куран-ы Керим, араб тили, тафсир, хадис, фыкых, калам, тасаввуф, мазхабтар тарыхы сыяктуу негизги ислам дин шарият илимдери бар. Жана ошондой эле заманбап интердисциплинардык, ошо дин социологиясы, диндер тарыхы, дин психологиясы сыяктуу же болсо ислам философиясы, философия тарыхы сыяктуу дагы сабактар бар. Жана ошондой эле Кыргызстандын билим берүү стандартына дагы талап кылынган, жана Кыргызстандын жарандарына керектүү болгон ошо Кыргызстан тарыхы, философия, ошондой эле экология, манастануу, информатика сыяктуу заманбап предметтер дагы коюлган. Демек 3 багыттуу айырмасы бар. Бул албетте жогоруда эжекебиз айткандай эле бул артыкчылыктарды дагы, жоопкерчиликтерди дагы берет. Эң негизгиси бул теология факультеттери университеттердин астында түзүлгөндүктөн бул дагы чоң өзгөчөлүк артыкчылыкка ээ. Себеби университет баарыбызга маалым болгондой эле университеттердин 2 функциясы бар. Биринчиси ошо кесипкөй адистерди даярдоо, жана экинчиси илимий изилдөө иштери кылууда. Анан ошол теология факультеттеринде өзгөчө мына Манас университетинин теология факультетинде дагы ошол магистратура жана PhD докторантура программалары бар. Эгерде бул бакалаврды бүткөндөн кийин бул жаатта магистратурада, докторантурада дагы окуп, өзүнүн илимий даражасын жогорулатып, илимин өркүндөтүп, тереңдетсе болот. Жана ошондой эле илимий изилдөө деп калдык, теология факультетинин дагы өзүнүн бир журналы бар. Бул журнал дагы эл аралык индекстерде катталган, жана бул жактагы өзүнүн биздин студенттер, жаш илимпоздор өзүнүн илимий макалаларын, эмгектерин, ар кандай монографиялык чыгармаларын бул журналдарга дагы берсе болот. Бул тарабы менен бул теология факультеттеринин өзгөчөлүгү болот. Анан дагы эң башкы өзгөчөлүгү катары бул билим берүү министрлигинде аккредитациядан, стандарттан өткөндүктөн, укуктук жактан бул башка университеттин бүтүрүүчүлөр сыяктуу дагы бир толук кандуу бир диплом бергендиктен, кыргызстандык жана эл аралык деңгээлде таанылгандыктан, бул факультеттин бүтүрүүчүлөрү дагы башка бөлүмдүн, башка факультеттин бүтүрүүчүлөрүндөй эле укуктарга ээ болот, жана багытына жараша Кыргызстандагы жеке жана мамлекеттик коомдук секторлордо дагы жумуш кылууга же диний агартуу кызматтарын аткарса болот. Эгерде сиздерде дагы бул жаатта окуйм десеңиздер, бул факультетти тандасаңыздар болот. Эшигибиз ар дайым ачык. Ушуну менен бүгүнкү куттуу Рамазан берүүсү соңуна чыкты. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.